Assalamu алейкум. Biz programmаны жаңыладык. Бул программага Excel файл жүктө кнопкасын коштук. Сиздерге көрсөтүп берейин. Эми товарды бирден кошуп отурбай, сиздерге Excel форматта таарыңыз келсе, файлды тандап, компьютерден болсо компьютерден, телефондон болсо телефондон биздин программага кошуп аласыз. Окей деп басабыз. Биздин товар программага кошулду. Складка киребиз. Биздин товарлар жалпы түрү 1216 товар кошулду. Ошондой эле басымдагын көрсөтүп турат. Ушуну алып ар бирин жазып отурбай, бир баскыч менен кошуп алсаңыздар болот. Андан кийин штрих-код чыгара турган функцияны кошуп койдук. Эми штрих-коду жок товарларга печаттан, принтерден штрих-код чыгарып чатып койсоңуз болот. Ушундай функция коштук. Андан кийин сатуу бөлүмүндө печать чыгарганда жөнөкөй чыгаруу бар. Авточек, автонакладной чыгаруу бар. Сатууну басканыңызда эле өзү автоматический муну тандап койсоңуз, өзү чек чыгарып берет. Накладной тандасаңыз, өзү автоматический накладной чыгарып берет. Жөнөкөйдү бассаңыз, чеги жок деле сата берсеңиз болот. Кааласаңыз, чекти деле чыгарып алсаңыз болот. Анан бул тез сканерди күйгүзүп койсоңуз, беркиндей сканер сайып компьютерде иштесеңиз, товарларды бат-бат сканер кылып сатсаңыз болот. Жана тараны кошуп койдук. Булдарда эми идишин дагы таза салмагын чыгарып берет. Жана программаны оптимизация кылдык. Эми телефонуңуздар катыбайт. Мисалы, мурун бир чыгарганда бардык 1000 товарды бир көрсөтчү, азыр 50дөн көрсөтөт. Эгер калганын көргүңүз келсе, дагы басасыз. Ушундай кылып көрүп алсаңыздар болот. Ошондой эле кардарлар бөлүмүн, отчет бөлүмүнүн тарыктарды дагы ушундай кылып оптимизация кылып койдук. Ушундай дагы бассаңыз, дальше көрсөтө берет. Эгер баарын ошентип издеп отургуңуз келбесе, поискка жазсаңыз, товарыңызды таап берет бул жерденчи, поисктан. Ушул функцияларын кошуп койдук. Калганы мурункудай эле иштейт. Дагы эмнелерди коюш керек, ошолорду айтсаңыздар, баарын кошуп сиздерге ыңгайлуу болуп жасап беребиз. Сиз программаны иштеп көрүңүздөр, ошибкалар болсо айтыңыздар, оңдойбуз. Ошол баарыңыздарга ассаламу алейкум. Жана бул программа немеңизге, программаңыздарга киргенде бул функциялар чыкпаса, историяңызды бир сыйра очистить этип алыңыз. Же болбосо программанын өзүн моундай кылсаңыз обновить болот. Ушундай кылып обновить кылып алыңыздар. Же болбосо буну басасыздар дагы, история дегенди басып туруп, бул жерден очистить кылып алсаңыздар болот. Удалить данные браузерин бассаңыз, бул жерден сиздин историяңыз очистить болот, жана программа обновить болуп калат. Эски программа өчүп туруп, жаңы программа сиздерге көрүнүп калат да. Ошондой эле өзүңүздөрдүн логин паролуңуздарды терип, кирип колдоно бересиздер.